Жайыл районунун социалдык экономикалык өнүгүүсүнө кошкон салымы жана Жайыл районунун Карабалта шаарынын 48 жылдыгын майрамдоого карата Жайыл райондук мамлекеттик администрациясынын ыраазычылык каты менен төмөнкүлөр белгиленсин. Абдраимова Мерим Ниязбековна, Кызыл Жарымай коомунун Чүй облусундагы өкүлү. Белгисиздер 48 жыл аралыгында Карабалта шаары үчүн эмгек кылган инсандарды ыраазычылык каты менен сыйлап жатабыз. Канакей колдоп коштоп туруңуздар. Уважаемые горожане, уважаемые гости, давайте поддержим каждого. Аманова Лола Насыровна, Карабалта шаарынын активисти. Лола Насыровна, сизди сыйлыгыңыз менен чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Мынакей келе тартылуу олайым, окуй берели. Исаков Калилидин Киязович, Ислам институтунун директору. Буйрмага кол койгон Жайыл райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Төрөгелдик жана маңызы бар. Бүгүнкү майрам Карабалта шаарынын Жайыл район борборунун майрамы болуп турганы биз үчүн, биздин жалпы Жайыл району үчүн, ошол эле Карабалта шаары үчүн эң кубанычтуу күн. Бүгүн биз Карабалта шаарынын 48 жылдыгын салтанаттуу белгилеп жатабыз. Сиздерди ушул эң сонун майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Белгилүү болгондой, шаарды адамдар түзөт, өнүктүрөт. Жандын мерими жана жылуулугу ар бир тургундун кажыбас энергиясы жана туруктуулук аркасында Карабалта шаары жакшырып өнүгүп жатат. Канчалык айырмаланбайлы тагдырыбыз кандай болсо да, баарыбызды Карабалта шаарына болгон сүйүү бириктирет. 48 жылдан бери ар бирибиз өз шаарыбыз менен татыктуу сыймыктанып, экинчи үйүбүздү сүйүшүбүз үчүн кубаныч менен кайгыны бирге бөлүшүп, пландарды ишке ашырып, жаңы максаттарды алдыга коюп келебиз. Карабалта шаарынын 48 жаш курагы жаңы мүмкүнчүлүктөрдү, жетишкендиктерди, жаңы ийгиликтерди алып келсин. Карабалта шаарынын бардык тургундарын тилектери жана кыялдары орундалсын. Шаарга гүлдөп өнүгүүнү, анын тургундарына ден соолук, туруктуулук, келечекке ишеним, жаңы ийгиликтерди каалайм. Биз Жайыл районунун тургундары Чүй облусунун өнөр жайынын флагманы аталган көп улуттуу Карабалта шаарына болгон сүйүүнү жүрөгүбүздө сактап келебиз. Шаардын бай маданий тарыхый мурастарына суктанып, ошол эле учурда Карабалта шаары жылдан жылга жагымдуу жана жашоого ыңгайлуу болуп баратканына кубанабыз. Эң жакшы шаар адам бактылуу болгон шаар деп эсептелет эмеспи? Ошондон улам Карабалта шаарынын жашоочуларына бакыт таалай жана көздөгөн максаттары ишке ашышын чын жүрөктөн каалаймын. Бүгүнкү күндө биздин ар бирибиз өзүбүздүн эмгегибиз менен сүйүктүү шаарыбызга болгон мамилебиз жана ишибиз менен Карабалта шаарынын келечегине пайдубал салып жатабыз. Карабалта шаарынын гүлдөп, өнүгүп өсүшүнө ар бирибиз салымыбызды кошолу. Баарыңыздарга тынчтык, жакшылык жана бакубатчылык каалайм. Карабалта шаарынын күнү менен урматтуу кара балталыктар.
Уважаемые жители города Карабалта, каждый праздник свой смысл и значение имеет. Сегодняшний праздник – праздник города Карабалта. Урматтуу, сүйүктүү шаарыбыз Карабалты шаарынын тургундары жана меймандары, бүгүнкү шаарыбыздын туулган күнү менен баарыңыздарды куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Кереметтүү Карабалта жергеси чындыгында эле 48 жыл деп айткан менен бир кылымдын жарымы. Жаш бирок Кыргызстан үчүн өтө маанилүү болгон Карабалта жергеси өтө интернационалдуу. Бүгүнкү күн, бүгүнкү шаардын туулган күнү, ар бир тургундун туулган күнү деп айткыбыз келет. Андыктан карабалталыктар баардыгыңыздарды туулган күнүңүздөр менен деп куттуктап өтүүгө уруксат этиңиздер. Майрам куту болсун. Ооба, бүгүн өзгөчө майрам шаар тургундары үчүн өзгөчө күн. Бүгүн караңыздарчы, баарыбыз башкачабыз, баарыбыздын маанайыбыз сонун. Анан урматтуу туугандар, урматтуу бир туугандар, жашоочулар, келиңиздерчи бир шаарыбыздын көркүнө көрк кошуп, майрамдык маанай менен шаарыбызды шаңга бөлөп, баарыбыз каттуу кыйкырып, кол чаап коелучу. Туулган күн кут болсун. Кут болсун дейбиз. Мен жогоруда мына ушундай маалымат уктум.
40 жыл болгондо Кара Балта жергесинде чоң шаң болгон экен, ушундай майрам болгон экен. 8 жыл аралыгында Кара Балта жергесинде мына ушундай чоң масштабтагы маареке өтпөптүр. Бул эң сонун саамалык деп билем. Анткени бүгүнкү күндө Кара Балта жергесинде жашап жаткан ар бир инсан үчүн өтө маанилүү. Анткени туулуу эскен жердин топурагы алтын деп коет. Андыктан мен дагы бүгүн сизди туулган жериңиздин топурагы алтын болуп, туулган күнү кут болсун деп айтып өтүүгө уруксат этиңиз. Чоң рахмат Айзада. Ушу биздин майрамдын шаңына шаң, көркүнө көрк кошуп, биздин сахнанын ажарын бөлүп аткан сага дагы өтө чоң рахмат. Айзада Жамгырчиевага да кол чаап коюңуздар, кесиптешим. Чоң рахмат. Айтайын дегеним, демек азыркы учурда мына ушул жерде отурган биздин мэр жана аким баш болгон сыйлуу инсандар сиздердин маанайыңыздарды ойлоп, көп жылдан берки бул элек маарекени уюштуруп жаткандыгы бул эл үчүн болгон чоң бир ымала деп билгим келет. Ошон үчүн Кара Балта шаарынын күнүнө арналган салтанаттуу иш-чараны ачык деп жарыялайм. Жарыктандыруу, жашылдандыруу боюнча жакшы жылыштар байкалууда. Кара Балта шаарынын тургундарынын эмгекчил, активдүү жана заманбап жарандар деп ойлойм. Мэриянын, Кара Балта шаардык кеңешинин депутаттарынын жана шаар тургундарынын биргелешкен аракети Кара Балта шаарын сыймыктана турган шаарга айланта алат. Кара Балта шаарынын 48 жылдыгын белгилеп жатып, шаардын күн сайын курулуп, көркүнө чыгып, өнүгүп өсүшүнө тилектешмин. Шаарыбыз гүлдөп өсүп, бизге келген ар бир адам анын тазалыгына, мейман достугуна суктанышсын. Андыктан жашоочулар ага кам көрөлү. Сиздерге чын ден соолук, бакыт талай, бакубатчылык жана ийгиликтерди каалайм. Балта шаарынын тургундары, поздравляю вас с днем рождения. Больше кайфа.
жакшы настроение всем. Дайте Дейли сиздер балта деп кыйкырып коюңуздар, Анда кара кеттик. Кара! 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 Кара балта шаары жашасын дегенде колчолор болсун. Кара балта шаары күндөн күнгө өркүндөп өссүн дегендер кол чаап койгула. Азыр Айзада мен ушул шаар тургуну катарычы мен билем бир сырт айта кетейинби? Эмне сыр? Азыр дагы кичине кеч киргенден кийин кол чабуу, кыйкыруу андан да көбөйөт да бизде ушундай. Эмне Бизде күндүзү мындай болот да, күндүзү тааныштар баары эле тааныш бири-бирин тааныйт да, мен кыйкырып атсам, тиги эмне кыйкырып атат деп жаман көрбөсүн, анан сөз кылбасын, кичине кое тургула, баягы бир аз караңгы кирсин дегенде уже мени эч ким көрбөйт деп деп ошондо баштайбыз биз буюрса, майрамдычы буюрса. Жакшы, чындыгында эле сиз үчүн дагы бүтүндүү Кара Балта шаарынын тургундары үчүн дагы сонун майрам айтып өтпөсөк дагы болбос. Ал эми Кара Балта жергеси дагы өзүнчө бир кичинекей мамлекет. Ошол мамлекеттин ичинде өтө популярдуу бир айым бар. Ар бир жакшылык, ар бир маарике мунсуз өтпөйт. Ал биздин Тимирлан мырзанын сүйүктүү жубайы. Ооба, өтө татынакай айым, көз тийбесин туа деп койгулу. Мындай айым бир эле менде бар. Суктанабыз сизге. Мактап койгулу. Анан Кара Балталык таланттардан дагы бирөөнү кошолу деп ушундай менин жубайымды кошуп концертке койгонуна уюштуруучуларга да рахмат айткым келип атат. Баса өзүңдүн апчең, өзүң айт, мен кеттим. Албетте, өзгөчө өнөр инсаны менен айтып коет го кыргызда тамашалап, эки кочкордун башы бир казанда кайнабайт деп. Бирок бул жук кыргыз шоу бизнесиндеги өзгөчө таланттуу, мыкты үй бүлүү, үлгүлүү десек дагы жаңылышпайбыз. Анда эмесе Алиса айымды чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Кара Балтанын таланттуу келини. Майрамыңыздар менен сүйүктүү шаарым Кара Балта толгон өнөр менен Ayrılmasa kes bari
достар, бұл жерде аябай соң билеп отқан ежекелерге туған күніңіздер менен Қарабалта шаары. Ушундай туған күндөр ардайым ар бир жолы мындан да жакшы боло берсин. Кеткен эмесе бир билеп алсак болот.
высоко, далеко, непременно я взлетаю. Чоң рахмат. Улантабыз концертте. Кайрмасын билсеңиздер, чогуу ырдасак болот. Сиздер үчүн ана эмесе Кара балта аттуу чыгарманы табып алыңыздар. Мен келемін сағағанша көчөдөн балалығым журкап жүргөн бар күннөн кагылайын кара балта кара балта кара балта бар күннөн кагылайын кара балта. Bayramımızlar benim. Yolumuzlar açık olsun. Her daim жақсылықтар болsun.